Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Meyrimdүү, keçиримдүү, боорукер Аллах тааланын аты менен баштаймын. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Азыркы учурда эл арасында кенен тараган жаштар улуулар арасында жада калса өзгөчө олуттуураак коомго өтө чоң таасирин калтырган. Ал оңолсо коом оңолгон, ал бузулса коом бузулган. Адептин жана тарбиянын булагы болгон аял заты кыз келиндер арасында да кенен тараган. Аны укканда жан кейиген, укканда зээн кейиген, уккан адамдын жүрөгүнө чоң капалык киргизген, сөгүнүү же болбосо ооздон чыккан палит сөздөр жөнүндө болмокчу. Учурда карап көрсөк, көпчүлүк жаштар арасында сүйлөшкөндөрүн көрсөң, ар бир эки сөздүн үчүнчүсү сөгүнүү менен сүйлөшөт. Ошол эле бул баары эркектин арасында деген болсо, ал эркектердин арасында эле эмес, жада калса азыр аялдардын арасында дагы кенен тарап баратат. Бул нерсени адат кылып алышты. Ушул нерсе менен кулк мүнөздүүлүктү жоготуп, адам өзүнүн адеп ахлагын жоготкондугун унутуп, ошол нерсени өздөрүнө бир адат кылышып, ушул нерсени бир пайдалуу нерседе өздөрүнө көрүп алышканын көрүп жүрөбүз. Эмне себептен биз ушул даражага жетип баратабыз? Же ата эне баласынын жүрүм турумуна сүйлөгөн сөзүнө көңүл бурбай койгондуктанбы? Же ата энелер ошол балдарым бирөөдөн кем болбой чоңойсун, ошол балдарым бирөөдөн кем болбой кийинген кийими баскан турганы элден кем болбосун деп иш менен болуп жүрүп, балдардын адеп ахлагына, тарбиясына көңүл бурбай койгондуктан болуп жатабы? Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде мындай дейт: "Ма шейун аскалу фи мизанил муъмин мин хуснил хулук." Момундардын же болбосо момундун таразасына эң оор салмактуу олтурган бул кулк мүнөздүүлүгү. Ал эми Аллах Таала ооздон чыккан жаман сөз сүйлөгөн адамдарды өтө каттуу жек көрөт, өтө каттуу жаман көрөт дейт. Биз сөгүнүп сүйлөгөнүбүз, адеп ахлагыбызды жоготкондугубуз, кулк мүнөздүүлүктү жоготкондугубуз. Акыретте адамдар өзүнүн кулк мүнөздүүлүгү менен бейиштин эң төмөнүндө болушат. Алар жаман сөз сүйлөбөгөн, бирөөнүн көңүлүн оорутпаган, сүйлөгөндө дайыма адеп ахлак менен сүйлөгөндөр. Ал эми биздин сөгүнүп сүйлөгөнүбүз, бирөөлөргө жаман сөзүбүз менен ооздон чыккан жаман сөздөр менен аза бергендигибиз, бул биздин балки карама каршы болуп калат. Акыретте баарыбыз соопко муктаж. Биздин таразабыздын сооптуу жагында кулк мүнөздүүлөрдүн сообу өтө оор болот дейт. Андыктан биз жүрүм турумубузда, баскан турганыбызда дайыма өзүбүздүн сүйлөгөн сөзүбүздү оңдойлу. Бирөөлөргө сөгүнүү менен кайрылбайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Лайсал муъмину бит-та'ани ва лал-лa'ани ва лал-фахиши ва лал-бази." Момун жала жабуучу, момун бузук иш кылуучу, момун каргыш айтуучу, момун жаман сөздөрдү сөгүнүп сүйлөйт эмес. Момун адам жакшы гана сөздөрдү сүйлөй турган адамды пайгамбарыбыз мына ошолор момун. Сөгүнүүнүн дагы эң чоң зыяны. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Инна мин акбарил кабаир ан ял'ана ар-раджулу валидейх." Факалу я Расулаллах, фа кайфа ял'ану ар-раджулу валидейх? Күнөөлөрдүн эң чоңу бул бир адам өзүнүн ата энесине каргыш айтуусу дейт. Анда сахабалар чочуп кетип, "О Аллахтын элчиси, кантип эле өзүнүн ата энесине каргыш айтсын?" дейт. Анда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Фаясуббу ар-раджулу абар-раджулу фаясуббу абаху ва ясуббу уммах." Бирөөнүн атасын кош сөгөт. Анан ал киши ачууланып, кайра мында сөгөт, апасын дейт. Андыктан жашоодо бизди ичинде таза көтөрүп, ошондой эле ар бир биздин ачуу татуубузду көтөрүп чоңойткон ата энебизге ошондой каргыш, сөгүш алып бергенибиз, бул биз үчүн эң чоң адепсиздик, эң чоң урматсыздык. Андыктан сиз сүйлөгөндө эч качан сөгүнүп сүйлөбөңүз. Эгерде бул сөгүнүп сүйлөөнү таштай албай аткан болсоңуз, анда сиз чын жүрөктөн калыс тобо кылыңыз дагы, Аллах Таалага кайрылып дуа кылыңыз. "О Аллах, мен ушул нерсени таштайын. Мени баккан ата энеме мен ушундай каргыш, сөгүнүш алып бербейин. Балким аларга
алкыш мактоо алып берейин деген ниетте жакшы дуа кылып Аллах Таалага кайрылган болсоңуз, албетте бул жаман сыпаттарды таштайсыз. Алхамдулиллахи раббил аламин.